Adam sana Kur'an gördün mü? Polça dar bir katta bir çıktı. Benim mesela. Arasta bir yerimiz var. Harika yine. Ыйык Куран кыяматка чейин өзгөрүүсүз сакталат. Бурмаланбай таза сакталышына Аллах Таала тарабынан кепилдик берилген. Эч ким анын маанисин өзгөртө да, бурмалай да албайт. Бул ыйык Куранды кыяматка чейин Аллах Таала өзү сактайт. Аллах Таала айтат: "Чындыгында Куранды биз түшүрдүк. Жана аны өзүбүз гана сактайбыз." Хижр сүрөсү 9-аят. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Видеого лайк басып, подписациядан кнопканы басып, жандагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Ал эми акыркы жаңылыктарды биз так жана даана берип турабыз. Бүгүн 18-сентябрь саат 8:30 карата Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасынан Ош облусунун Чоңалай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде абал чыңалуу бойдон сакталууда. Бул тууралуу КМКнын чегара кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык 17-сентябрдан 18-сентябрга караган түнү тынч өттү. УКМКнын чегара кызматынын бөлүкчүлөрү Кыргыз-Тажик чегара тилкесинде күчөтүлгөн режимде кызмат өтөөнү улантууда. Ал эми УКМКдан билдиришкендей, учурда тараптардын өкүлдөрү мамлекеттик чегарадагы иштерди улантып, жетишилген макулдашууларга так аткаруу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатышат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташеев абалды жөнгө салуу боюнча жергиликтүү бийлик органдарынын ишин координациялоону улантууда. Ош шаарында Баткен облусунан эвакуацияланган жарандар жатакана жана медреселерге жайгаштырылууда. Бул туурасында шаардык мэриянын маалыматында айтылат. Кабарлангандай, жарандар убактылуу борборлорго жайгаштырылгандан кийин ысык тамак берилип, психологиялык жана квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Алардын бардык муктаждыктары эске алынып, керектүү гигиеналык каражаттар, самын жана жуучу каражаттар менен камсыздалат. Ош шаарында Баткен облусунун эвакуацияланган жарандарын убактылуу жайгаштыруу үчүн шаардын жогорку жана орто атайын окуу жайларындагы 17 жатаканада 1890 орун, шаардык медреселерде 130 орун уюштурулган. Учурда шаарда эвакуацияланган 392 тургун жайгаштырылды.